Азыр сиз баяндамаңызда айтып кеттиңиз да, мынакей Айыл чарба министрлиги гос картография боюнча өзүнүн жумушун аяктап, ошо жумуштун аягында жанагы 46 калктуу конуштардын канча 4 калктуу конушун тоолуу бийик деп аныктады депчи. Ошондон улам менде суроо болуп атат да, Айыл чарба министрлиги өзү качан чыкты ошо газ картографияга боюнча иш алып баруу боюнча? Бул ушул жанагы жогорку кеңештин протокол тапшырмасы боюнча Айыл чарбанын министрлиги өкүлдөрү экен, сиздер сөз сизге. Жакыпов Баиш госкартография. Бул июль, август, сентябрь айларында чыктык талаа иштерине. Жана айтылган 46 айылга. Кайсы ошондо кайсы тоолуу райондорго бардыңыздар, айтып кетсеңиздер. Анткени мен мынакей кат түрүндө мен сиздерге кайрылгам. Июль айында мага деген бул тууралуу пока иш баштай элекпиз деген жооп келген. Азыр сиз айтып атасыз, макул июль, август, сентябрь болсун. Бирок ошо кайсы райондорго бардыңыздар, айтып кетсеңиздер. Бүт республика боюнча барылды. Республика боюнча барсак, ана 9 районуна бардыңыздар беле? Бардык. Кайсы айылдарын кирип атат, кайсы айыл кирбеген жок? 9 боюнча, Чет булак айыл боюнча биздин өзүбүздүн суроолорубуз бар болчу, Чет булак айылына чыктык. Туура айтасыздар. Анан эмне себептен азыр дагы эле кире элек да ошо Чет булак айылы? Анткени бийиктиги жетпейт экен, биз ченедик. Бийиктиги жетпегенден болчу, мынакей азыр айтып атат, Нурдулла Сатылбекович айтып атат, мына бул жактагы кишилер айтып атат, 1800 өйдө бийиктик деп атат. Чет булактыкы 1960 экен. Эмне себептен анан кирбей калат дейм да? Же биз кандайдыр бир выборочный эме менен киргизип атабызбы? Жок, Чет булакты ченедик, onu инструментально. Чет булактын бийиктиги 1760 метр болду. Канча? 1760? Ага. Точно заключенияңыздар барбы районго барганыңыздар? Анткени мен бул маселени көтөрүүнүн алдында аз такташтым, келген жок деп мага жооп берип атышат. Анан Кош булактыкы высота над уровнем моря 1960 деп мага берип атышат. Ошондон улам менде суроо пайда болуп атат. Ошол эле мынакей дөдөмөл айыл айтканда, азыр мынакей Куткан Сакен айтып кетпеди, эки айылдын ортосунда болгону бир 3 мүнөттүк жолда, 1 километрге жеткен жетпес эле жолда. Бирөөсү 1960 болуп атат, бирөөсү 2070 экен да. Тигил тараптагы айылдар, жолдун аркы бетиндеги тарапта айылдар коэффициенти 1,45 менен алып атат, берки тараптагыларга тийбей калып атат. Ошондон улам мынакей 2 жылдан бери мен депутат болгондон бери 2 жыл сайын барган сайын ушуну суранышат да менде. Мен дагы канча деген кайрылдым. Кайрылбаган жерим калган жок да. Анан эң акыркы үмүтүм ушул болчу да. Ошо гос картография менен чыксаңыздар, ошону аныктасаңыздар, ошо негизи менен бир хотя бы ушу бир айылды киргизип берсеңиздер деп. Бул чындап айтканда, биринчиден бийиктик тоолуу райондорго кирет, экинчиден трудодоступный деп кетет да. Райондун эң акыркы айылы, ал жакка машина да барбайт. Жада калса жолдордо сүзүлүп машина жүрбөйт ал жактан. Анан такыр эле тигил мен туура түшүнүп атам, биздин маалыматыбыз боюнча сиздер азыр 1800 дегенде 2000ге көтөрөйүн деген оюңуздар бар экен өкмөт тараптан. Бирок мен айтат элем, ошо келгиле, хотя бы мындакей условиясы жок, отдаленный райондорго, хотя отдаленный айылдарга кандай бир шарт түзүп берелик дейм аларга деп. Жооп берип койсом болобу? Азыр бийиктиктерди өлчөгөндө азыр жаңы технологиялар келген, аны өйдө кылып же ылдый түшүрө албайбыз да, канча болсо ошончону көрсөтөт приборлор. Анан ошону биз список кылып жөнөткөнбүз да, сураган ишкана мамлекет депутаттарга бийиктиктерди. Алар өйдө же ылдый деп, аны биз өйдө да кыла албайбыз, ылдый да түшүрө албайбыз да, это турган турушу да. Туура айтасыздар, мен сизди азыр өйдө түшүрүп коюңуз, өйдө көтөрүп коюңуз же түшүрүп бериңиз деп суранган жерим жок да. Мен сизге азыр факт менен айтып атпаймын, 1960 деп бизге берип атат деп. Ошол деген кирбей калып атат. Ошо эмне себептен кирбей атат? Болгону ошо элдин талабын айтып атам мен азыр. Айтып атпаймынбы, жолдун аркы өзүндөгү эле 5 мүнөттүк жолдогу айыл
1,45 менен алып атат коэффициент менен. Берки жакта айылдар албай калып атат. Ошону айтып жатам.